Урматтуу мекендештер, сиздер менен бүгүн Кудай буйруса бир жакшы жаңылыгым бар, жакшы бир реклама кылабыз. Санкт-Петербург шаарындагы эмгектенип жаткан бир туугандарга биздин кыргыз тууган жигиттерибиз магазин ачкан экен, ошону азыр реклама кылып кетейин. Урматтуу туугандар, Московский ворота метро бул жерде круговойдун жаны 100 метр метродон чыккандан кийин МТС дегенди расчет алып келесиздер. Азыр кыргыз биздин бир туугандарыбыз магазин ачкан экен. Эми шумдук бүт нерсени издеген нерселериңиздер табасыздар. Пока рекламалар илине элек. Кудай буйруса 1-2 күндө толугу менен илинет. Мынакей биздин бир туугандар магазин ачып атыптыр. Кыргызстандын суусундуктары. Кудай буйруса мына караңыздарчы, сонун мына күрүч. Бул 1 килограмм 150 сом, 130, мына 200дөн мына фасол ушул бир эмеси 130 экен. Укмуш нерселер бар экен бул жерде. Курут. Бул нерет, кандайдыр бир эме экен. Төшөктөрдөн баштап, мына сиздер издеген бардык продукциялар бар. Пиаладан баштап, чыны, чайнек, бүт мантык аскан, бүт Кыргызстандын продукциялары, туугандар. Метро Московский воротада, мына машалла жайнамаздардын түрлөрүн алып келишиптир. Мына кыз келиндерге сон жолуктар бар экен, калпактар бар. Мына машинага сон төшөктөр бар экен. Бул жерде жакандастырго. Бул жерде болсо шумдук. Мына кыргыздын оймо чиймеси менен женский, мужской камзирлер бар экен. Мынакей укмуш Кыргызстандын эми бүт нерселер бар экен, туугандар. Келиңиздер. Магазин жаңы ачылды, мантык аскан. Кыргыздардын бардык нерсеси, мына малхам деген вазелиндер бар экен, мына одеколондор бар экен. Бүт нерселер бар экен, туугандар. Кетеп, мына суусундуктар, Кыргызстандын чайлары. Домашний лапша дейт. Мондай сонун Кыргызстандын домашний салат ошону. Бул жерде теке жалак дейт. Бал, жетиш, жемиш, вареньялардын түрлөрү бар экен. Малина. Карагылачы, кандай сонун шарттар түзүп. Мына даяр кыз келиндерге мына кууруп таба турбайсыздар, даяр 5 килограмм. Мындай даяр лагман макарондор бар экен. Бүт Кыргызстандын продукциялары. Кыргызстандын чайлары бар экен. Таң